Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Урматтуу мусулманым, бир туганым, Аллах Тааланын сүйүүсүнө жакындатуучу амалдардын катарын толуктап өтө турган болсок, андан кийинки бул берешендик. Берешен инсанды Аллах Таала жакшы көрөт. Берешен инсандарга Аллах Таала өзү дагы берешендик кылат. Берешен инсандардын мал дүйнөсү кайра көбөйөт. Аллах Таала аларга береке эшигин ачат. Инсан канчалык башкаларга жардам берген сайын, башкаларга көмөктөшкөн сайын, бирөөлөрдүн муктаждыгын чечкен сайын, Аллах Таала дагы бул пендесинин муктаждыктарын чечип, ага көмөктөшөт. Эми урматтуу мусулман бир туганым, бул берешендиктин фазилеттери аябай көп. Мына ошондон бири бул инсан биле турган нерсе Аллах Тааланын өтө берешен зат экендигин билиш керек. Аллах Таала Карим болгон зат, ага эч ким тең боло албайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай, тахаллаку би ахлакилла, Аллах Тааланын мүнөзү менен силер дагы мүнөздөнгүлө деген. Пенде дагы Аллах Тааланын ушул Карим, берешен деген сыпаты менен мүнөздөрүш керек. Анткени берешен болгон зат берешен пенделерин жакшы көрөт. Аллах Таала Кур'ан Каримде баяндап, "Фаинна робби гониюн карим" дейт. Айткының, албетте менин Роббум Аллах Таала ал беймуктаж, берешен болгон зат. Аллах Таала ушундай берешен болгон зат, бирөөгө бир нерсе бере турган болсо, ордуна эч нерсе сурабайт. Беймуктаж болгон зат. Эч бир себепсиз эле бере берет. Пендени суратпастан бере берет. Аллах Таала өзү тараптан ошол пендеге неемат кылып, белек кылып, ыролоп, мана ушундай берешендиги менен инсанга адамдар бере албаган нерсени берет. Пенделерге бирөөлөр берешендик кылып жардам бериши мүмкүн, бирок алар кээде үзүлүп калышы мүмкүн. Же ошол берешендик кылып аткан кезде бир максат коюшу мүмкүн. Бул дүйнө максаты болсун, же акырет максаты болсун, сөзсүз түрдө бир максат менен берет. Бирок Аллах Тааланын берешендиги андай эмес. Аллах Таала эч бир себепсиз, эч бир максатсыз пенделерине ушундай берешендик берип кое берет. Жада калса Аллах Таала берген неематтар ушунчалык көп. Аллах Тааланын берешендигинен, Аллах Тааланын Ваххаб деген ысмынан, өзүнүн белек берүүчү, пенделерине жардам берүүчү, пенделерине көмөктөшүүчү, пенделерге берешендик кылуучу деген ысмы менен ушундай көп неематтарын ырологон, неематтарды пенделер аны эсептөөдөн алсыз болуп калган. Аллах Таала Кур'ан Каримде муну баяндап, "Ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха". Эгер силер Аллах Таала силерге ырологон неематтарды эсептеп көрө турган болсоңор, аны эсептей албайсыңар, андан силер ажиз болуп каласыңар дейт. Силер алсыз болосуңар дейт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туганым, биз эң биринчи эле Аллах Тааланын берешен экендигин билип, биз дагы берешен боло турган болсок, Аллах Тааланын берешендиги бизге андан сайын ачылат. Аллах Таала мына ушундай берешен болгон зат, ал момундарга дагы, кафирларга дагы, бузукуларга дагы, ибадаты көй пенделерине деле Аллах Таала мына ушундай өзүнүн берешендиги менен бул дүйнөдөн берип кое берет. Бул дүйнөнүн жыргалчылыктарын, бул дүйнөнүн жеңилчиликтерин Аллах Таала өзү ушул Карим деген ысым менен пенделерге ыролоп кое берет. Ошондуктан бул дүйнөдө жада калса, кафир адам момун адамга караганда жакшы да жашашы мүмкүн. Эми сырткы материалдык тараптан жакшы жашашы мүмкүн. Бирок акыретке барган кезде Аллах Тааланын берешендиги, Аллах Тааланын бул Ал-Ваххаб деген ысымы, Ар-Рахим деген ысымы бир гана момундар үчүн гана болот. Ал эми кафирлар үчүн акыретке барганда бул нерсе алар куржалак калышат. Аллах Таала мына ушундай берет. Эч бир нерсени эсептебестен берет. Муктаждыгы чоң болобу, кичинекей болобу, Аллах Таала мына ушундай өзүнүн неематын пенделерге ыролоп кое берет. Жада калса Аллах Таала берешендигинен менден сурагыла деп пенделерден талап кылат. Эгерде пенде Аллах Тааладан сурабай кое турган болсо, Аллах Тааланын газабы келет. Аллах Тааланын ачуусу келет. Аллах Таала Кур'ан Каримде баяндап, "Ва ида саалака ибади анни фа инни қариб, уджибу да'вата да'i
иде даан деп. Эгерде пенделерим мен тууралуу сурай турган болсо, аларга айтканың мен аларга жакынмын дейт. Алардын дуа кылган дуаларына мен жооп берем дейт. Башка бир аяттарда фаду раббакум, Роббуңарга силер дуа кылгыла деп Аллах Таала өзүнүн аятында ушуна буйруган. Мына ошондой эле Аллах Таала эгерде пенделери сурай турган болсо, өзүнүн берешендигинен, өзүнүн уялчак деген ысымы менен аларды коруу кайтаргандан Аллах Таала уялат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде айтат: "Инна раббакум хайюн карим." Силердин Роббуңар Аллах Таала уялчак жана берешен болгон зат дейт. "Ястахи мин абидихи иза рафа ядайхи илейхи ан яруддахума сифран." Пендесин уялат дейт. Эгер эки колун көтөрүп Аллах Тааладан сурай турган болсо, анын колун бош кайтаргандан Аллах Таалам уялат деп айтып атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Тааланын берешендигин эстеп, биз Аллах Тааланын ушул сыпатынан биз дагы бир өзүбүздүн насыбабызды, үлүшүбүздү алыш керек. Дагы Аллах Таала мына ушундай берешен болгон зат, Аллах Таала бирдекени убада кыла турган болсо, сөзсүз мына ошол нерсени берет. Инналлаха ла юхлифул ми'ад. Аллах Таала берген убадасына эч качан каршы чыкпайт. Пенделер сизге бир убада бериши мүмкүн. Мында жакшы иш кылып берем, же бир муктаждыгыңды бүтүрүп берем, же дагы башка бир ишиңе жардамдашам деши мүмкүн. Бирок инсан бир күн алсыз болуп, же бир күн мүмкүнчүлүгү болбой калып, сизге жардам бере албагашы мүмкүн. Бирок Аллах Таала сизге убада кыла турган болсо, Аллах Таала өзүнүн Карим деген ысымы менен эч кандай бир убадаларга каршы чыкпастан аны толук Аллах Таала өзү жеткирип берет. Эми Аллах Тааланын берешендигинен бул ушундай инсандардын колунан келбеген хидаят берешендиги, Куранды бизге бергендиги, исламды бизге түшүргөндүгү, бизге пайгамбар жөнөткөндүгү, мунун баары Аллах Тааланын бизге болгон берешендигинен болуп эсептелет. Аллах Таала Куран Каримде бул нерсени баяндап: "Кул би фадриллахи ва би рахматихи фа бизалика фальяфраху хува хайрум мимма яжмаун" дейт. Хува хайрум мимма яжмаун. Айтканалар Аллах Тааланын фазилети менен дейт. Аллах Тааланын берешендиги менен, Аллах Таала түшүргөн Куран менен, иман неаматы менен, дин неаматы менен алар сүйүнсүн дейт. Ошол ислам неаматы, дин неаматы, Куран неаматы, пайгамбар неаматы, булар силер чогулуп жаткан мал дүйнөдөн дагы жакшыраак болгон улуу бир неамат. Мына ушул нерсе менен силер сүйүнгүлө дейт. Аллах Таала өзүнүн берешендиги менен кайсы бир пендеге ошол ислам динине баштап койгон болсо, хидаят берип койгон болсо, намаз окуп аткан болсо, закет берип аткан болсо, жана башка жакшы иштерди кылып аткан болсо, илим алып аткан болсо, илим тартып аткан болсо, Куран жаттап аткан болсо, Куран үйрөтүп аткан болсо, толиктерге жардам берип аткан болсо, же бей бечарага жардам берип аткан болсо, мечит салып аткан болсо, бунун баары Аллах Тааланын ошол пендесине берген берешендиги. Мына ошол нерсе менен силер сүйүнгүлө, кубаңлы дейт. Жада калса Аллах Таала мына ушундай берешен болгон зат, пенделер кичинекей амал жасай турган болсо, мына ошонун сообун көбөйтүп берет. Бир соопту амал аткара турган болсо пенде, Аллах Таала мына ошону 10 эседен 700 эсеге чейин көбөйтүп берет. Жада калса инсан бир жакшы иш жасабастан эле жөн эле ниет кылып кое турган болсо дагы, ниет кылыптыр бирок ошол нерсени аткара албай кала турган болсо, Аллах Таала мына ошол нерсени дагы сооп деп сооп кылып жазып кое берет. Эгерде мисалы үчүн пенде бирөөнүн жакшы иш кылып атканын көрүп калды. Бир жерде бирөө мечит салып атат, бир жерде больница салып атат, же бир жерге суу чыгарып атат. Мына ошону сиз дагы көрүп туруп, менин дагы пулум болгондо эле, менин дагы мүмкүнчүлүгүм болгондо эле, мына ушундай жакшы иштерди кылат элем деп сиз жүрөгүңүзгө ниет коюп кое турган болсоңуз, Аллах Таала өзүнүн берешендиги менен мына ошол нерсени дагы сизге соопко айландырып жазып коет. Мындан сырткары Аллах Тааланын берешендик сыпаттарынан биздин жашообузда Аллах Таала неаматтарын карай турган болсок, биз жогоруда айткандай эле аны эсептеп бите албайбыз. Эми мындан алынуучу пайда, биз пенделер дагы берешен болушубуз керек. Өзүбүздүн мал мүлкүбүздөн башка бирлерге каралашып, жардамдашып турушубуз керек. Бул берешендиктин пайдасы өзүбүзгө эле кайтып келет. Биринчи берешендик пайдасы бул бизге кайра ошол берген малыбыздын кайра көбөйүүсүнө себепкер болот. Пайгамбар салам айтат: "Кол Аллах дейт, Аллах Таала айтты дейт, хадиси худиси: "Анфик я бини адам мунфик алейка." Адам баласы, Аллах жолуна акчаңды сарптагының, саңа дагы биз кайра сенде мал дүйнөнү кайра көбөйтүп беребиз. Саңа дагы кайра биз инфак кылабыз болот да. Малыңды кайра биз саңа көбөйтүп беребиз болот. Жада калса, ким Аллах жолуна садака кыла турган болсо, периштелер келип мына ошол адамга дуа кылат. Пайгамбар салам айтат: "Ма мин яумин юсбиху ибадун фихи", кандай бир күн болбосун дейт, эрте менен асман эки периште түшүп дуа кылышат. "Аллахумма ати мунфикон халафан", Аллахым кайсы бир пендең сенин жолунда өзүнүн малын сарптап аткан болсо, анын ордуна башка мал мүлк берип көбөйтүп бергениң.
Ва якулул ахар, экинчи периште айтат: Аллахумма ати мумсикан талафан. Аллахым кайсы бир өзүнүн мал дүйнөсүн аяп, сенин жолуңа сарттап аткан болсо, анын малына жоготуп бергиниң дейт. Анын мал дүйнөсүн бир банкротко учураткан, аны жок кылгының деп, асмандан эки периште эртең менен түшүп, садака кылган адамга дагы мал дүйнөсүн садака кылбастан ошол нерсени бекем кармап отурган адамга да ушуну дуа кылат дейт. Садака кылганына Аллахым мунун малына береке бергин, көбөйтүп бергиниң деп дуа кылат дейт. Ал эми садака кылбай малын бекем кармап отургандарга Аллахым мунун малына береке бербегиниң, анын берекесин үзгүнүң, анын мал дүйнөсүнө ушундай бир кыйроо бергин, анын бизнесин бир банкротко учураткан деп мына ушундай дуа кылат дейт. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул садака кылыштык, берешен болуштук инсандын ыйманын толуктайт, инсандын ыйманын көбөйтөт. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул берешендик биз жогоруда айткандай эле Аллах Тааланын сүйүүсүнө алып келет. Аллах Таалага жагуучу пенделердин катарына кошулат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инналлаха каримун." Аллах Таала берешен болгон зат, юхибул карама. Аллах Таала берешендерди жакшы көрөт дейт. Берешендикти жакшы көрөт деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай айтат. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, ким берешен пенде болгон болсо, бул пайгамбарлардын сыпатына эргешиптир. Пайгамбарыбыз мына ушундай берешен болгон. Бизден мурунку Муса алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам, Исмаил алейхиссалам, Айюб алейхиссалам кандай пайгамбарлар өтпөсүн, булардын баары берешен болушкан. Берешендик бул пайгамбарлардын сыпаты. Жада калса берешендик бул периштелердин сыпаты болуп эсептелинет. Жебрил алейхиссаламдын дагы башка периштелердин сыпатынан бул Аллах Таала Расулун Карим деп мына ушундай сыпаттап өткөн. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, берешендик дегенде бул жана айткандай эле мал дүйнөнү Аллах жолуна сартпаштык. Жада калса берешендик менен жетимдерге дагы жардам бериштик. Берешендик менен үй бүлөсүн дагы багыштыгы. Берешендик менен ата энесине да жардам бериштиги. Берешендик менен бир туугандарына жардам бериштиги. Берешендик менен досторуна жардам бериштиги. Берешендик менен үйгө келген конокту сыйлаштык. Бул дагы берешендиктердин бир түрлөрүнө кирип кетет. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.